Өтүп бара жаткан жумада Жогорку Кеңеш саясий тирештердин чордонуна айланды. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге байланыштуу бир топ шек жараткан маалыматтарды ачыктап, коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Депутат парламенттик жыйында президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жасап, Бейшеналиев кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кызматка дайындап жүргөнү боюнча жетиштүү далилдерим бар дейт. Ал коррупциялык схема түзүп, министр кезинде ондогон мүлккө ээ болуп, мыйзамсыз байыганын кошумчалады. Ак үйдүн улуу трибунасында айтылган бул кептерден кийин министр өзү да үн катты. Ал Жусупбек Коргонбай уулунун эркектигинен шек санап, анын суранычын аткарбаганы үчүн жалган маалыматтар менен азуусун кайрап, асылып жатат деп эсептейт. Депутат менен министрдин чуулгандуу тирешинен кийин мамлекет башчысы Садыр Жапаров да билдирүү таратты. Ал Бейшеналиевди коррупция менен күрөшүп, медицина тармагындагы кыңыр иштерге бөгөт коюп жатканын белгилеп, анын ишинин жыйынтыгын көрүп жаткан үчүн кармап отурганын маалымдады. Бирок бул иш боюнча даректүү далилдер аныкталса, же депутаттын маалыматы жалган болуп чыкса, тийиштүү тараптар жазага тартылып, эч кимди аябай тургандыгын ачык айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да депутаттык комиссиянын жыйынтыгы менен текшерүүлөр жүргүзүлүп, фактылар табылса, чара көрүлөрүн айтты. Бул салгылашта кими саман чыгат, министрби же депутатпы? Кененирээк кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында. Жана устойчивый системный коррупционный схеманы түзүп койгон Минздравда. Эркек эмес экен да. Ал Гиппократтын антын эмес, ал акшынын долларына жасап жүргөн ал операциялар. Бул хирургия дегенди түшүнүгү жок экен да. Бул апта ичи Жогорку Кеңеш саясий тирештердин чордонуна айланды. Эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу парламенттик трибунада агынан жарылып, эл арасында чуу жараткан маалыматтарды айтып чыкты. Ал саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аны сотко бергенин жарыялады. Депутат жарым сааттык сөзүндө министрдин айланасындагы күмөндүү жагдайларга токтолуп, аны коррупцияга айыптап, бир катар фактылар бар экенин ачыктады. Ошондой эле анын айланасында кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдар иштеп жатканын айтып, укук коргоо органдарын текшерүү жүргүзүүгө чакырды. Депутат аны коррупцияны схемалаштырып койгон деп күнөөлөп, министрдин тийиштүү байлыктарын тизмектеп берди. Мактуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Мыйзамсыз баюулар боюнча Алымкадыр Бейшеналиев министр болуп турган кезинде жеке менчик чет элдик компаниялардан 2.460.000 доза вакцинасын 1.581.471.315 сомго сатылып алынган. Түшкөн акча каражаттары офшорго кеткен. Урматтуу президент, сизге мындай кадрларды ким сунуштайт? Мен билбейм. Бирок бул жана устойчивый системный коррупционный схеманы түзүп койгон Минздравда. Саламаттыкты сактоо министринин чорный хирург кайманааты бар деген депутат ал сөзүн маркум Дөчүн кызга байланыштырып келет. Ага мисал катары кезинде Крим авторитет катары кармалган Дөчүн кыздын табакташтарынын бири учурда Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси болуп иштеп жатат дейт. Мамлекеттик кызматта иштебегендигин айтып, азыркы тапта кара дүйнөдөгүлөрдүн көпчүлүгүнүн кара иштери ушул жигит аркылуу бүтөрүн кошумчалады. Бул Алымкадыр Бейшеналиев ОПГ менен тыгыз байланышта экендигин бул уялбастан мени сотко берди. Ал айтты. Гиппократтын антын ичкем, ошон үчүн мага келген кылмыш дүйнөсүнөн болобу, башкасынан болобу мен операция кылганга мажбурмун дейт. Кыргызстанда мыйзам бар. Ар бир кылмыш, могул жерде генералдар отурасыздар. ДТП болобу, ножевое ранение болобу, огнестрельное ранение болобу, он должен фиксироваться правоохранительными органами. Немедленно должен сообщаться Минздрав тарабынан. А бул үйүнө бекитип, көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал акшынын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Министрдин советниги, активдүү ОПГнын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГнын активдүү мүчөсү,
ОПГ-лардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелер болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министр менен соответственно керектүү справка, керектүү кагыздардын баарын даярдап беришет. Ошол эле жыйындын жүрүшүндө башка депутаттар дагы медицинага байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Мен мурунку жыйында да айттым эле, энелер өлүмү боюнча мына соц тармактарда дагы абдан катуу наразычылыктар болуп атат. Анан байма-бай бизге мына арыздар келип түшүп атат. Бул тарыхта болбогон бир окуя болду медицинада. Мен кечээ комитетте да айттым эле. Кызамык оорусуна каршы вакцинация берилет. Бул өтө күчтүү вакцина. Өтө күчтүү прививка бул. Ошону бир балага Токтогул районунда 2 жолу сайып койду да. Бала ооруканада азыр. Ошо ата-энеси министрди сотко бериш керек. Министр депутат демес да. Мен ушуну кайра-кайра айтып атам. Бул тарыхта болгон эмес. Саламаттык сактоо министрлигине алып келип атат. Же бир жакшы реформа кылабы деп күтүп атат элек. Бирок реформа кылбай эле кайсыл жак келсе деле кыргыз фармация ушундай иштеп атат. Кыргыз фармацияда эле кыргыз фармациянын бетине кармап алып, мындай башаламандыктар көп болуп атат. Мен да кошулам ушул жумушчу топ түзүп депутаттардын атынан комиссия карап чыксын деп. Аны менен катар депутат президентке, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Бишеналиевдин мүлкүн, байлыгын текшерип, коррупциялык иштерге аралашканын иликтөөнү суранды. Ал эми Алымкадыр Бишеналиевдин ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын ишин 8 депутаттан турган комиссия карамай болгон. Добушка коем, добуш бериңиздер. Депутаттык комиссия түзүү боюнча, урматтуу депутаттар. Макул 68, каршы жок бар 68, катталды 81. Депутат Жусупбек Коргонбай уулунун бул айыптоолорунан кийин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев массалык маалымат каражаттары аркылуу үн катты. Ал эл өкүлүнүн бул кылыгы үчүн анын эркектигине шек келтирди. Министрдин маалыматында депутат буга чейин андан жардам сурап, аны аткарбаганы үчүн ушундай каралууга өткөнүн билдирип чыкты. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов Кумтөрген жайынын жетекчилиги жана жалпы кызматкерлери менен жыйын өткөрдү. Анда компаниянын 2023 жылдагы өндүрүштүк жыйынтыктары, алдыга коюлган пландары тууралуу сөз болду. Алмазбек Барктабасов Кумтөр Gold Company үчүн өткөн жыл ийгиликтүү болгонун айтып, Кумтөрдөгү иш ыргагын бир калыпта кармап, күнү түнү тынбай иштеп жаткан кызматкерлерге ыраазычылыгын билдирген. Ошондой эле компаниянын жетекчиси Кумтөргөн жайындагы жер астынан алтын казуу долбоору тууралуу кенен маалымат берип, бул ыкма алтын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө жардам берерин кошумчалады. Жол ушунун жүрүшүндө Кумтөрген жайынын кызматкерлери Кумтөр Gold Company'нын жетекчисине кызыккан суроолорун берип, аларга ар тараптуу жооп ала алышты. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат.
бул капталы ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул дагы ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Коргонбай уулу менден мындан көп ай мурун Ноокат районуна Матисаков дегенди коюп берди. Матисаков деген ал жаш бала менде иштеп кеткен. Мен биринчи баласында иштеп жүргөндө иштеп жүргөн. Ошондон баштап ал ошол жерде зам главврач болуш деп бузуулар менен кеткен экен. И частныйда иштеп жүрүптүр. Мен аны канча жол сураганда койбой койгом. Ошондон баштап эле ал мага тишин кайрып калган да. Байлыгым боюнча мен министр болуп жүргөндөн бери эле баарды текшеришкен. Жанакы Турция Дубайда деп атканды, бар деп аткандычы. Мен айтып коеюн дедим, Коңурбай уулу таап чыкса, мына азыркы кезде силерге айтып атам, ошол жерден эле мен ошого подарок этип элем. Сразу эле эмеден нотариустан подарок этип элем. Ошол квартираны таап чыксын, мен сразу берип коем. Ал эмес Коңурбай уулу эмес, башка мага мени мындай жамандап аткан, чогултуп аткандарды ошолорду истесин. Эгер менин ошондой чет өлкөдө квартирам же үйүм бар болсо, мен ошолорго ошо тапкан жерден эле сөзүмдү айтып атам, мен подарок этем. Эркек эмес экен да алчы. Эркек болсо ошол чоң трибунадан ошондой сөз айтпаш керек болчу. Фактылар менен айтыш керек да. Эки чиновниктин бул тирешинен соң мамлекет башчысы Садыр Жапаров да үн катты. Ал министр менен эч кандай байланышы, жакындыгы жок экенин белгилеп, анын жумушунда тайманбастыгы, коррупция менен уурулукка катуу бөгөт коюп жаткан министр болгон үчүн кармап отурганын билдирди. Ошондой эле коррупцияга, уурулукка аралашкан жетекчилерге айоо жок экенин, Коргонбай уулу келтирген фактылар аныкталса, жазага тартылаарын айтты. Эгер өздөрү коррупцияга, уурулукка аралашса, анда андай министрлерге айоо жок. Көрүп эле жүрбөйсүңөрбү? Эгер уюган коррупцияны, уюган уурулукту жок кылуу үчүн күрөшүп жаткан министрлердин баарын туш-туштан талап жей берсек, эртең эч бир министр иш кылбай коет. Эптеп күн өткөрмөй башталат. Тигил менен жаман көрүшпөй эле коеюн, муну менен жаман көрүшпөй эле коеюн деген позицияга өтүп алып, эптеп убакыт өткөрүп жүрө бергендерди көрүп калбадыкпы? Убакыт күтпөйт, тез-тез иштешибиз керек. Бир эле жактуу болбой, эки жакты тең карайбыз. Эгер депутат айткан фактылар аныкталса, сөзсүз жазалайбыз. Андан тышкары УКМК тарабынан саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев боюнча парламентте түзүлгөн депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгына жараша текшерүү жүргүзүлөрү кабарланды. Бул тууралуу УКМК жетекчиси Бишкектин четиндеги Орок айылында салынып жаткан стадиондун курулушун текшерүүгө барганда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ошондой эле генерал атайын кызматта бардык атка минерлер жөнүндө маалыматтар бар экенин белгиледи. Текшерүүнү баштайбыз по итогам результатов работы депутатской комиссии. Так, депутатская комиссия сейчас свои выводы сделает, я думаю, быстренько. И по итогам, если подтвердятся какие-нибудь факты, естественно, мы будем возбуждать уголовное дело, будем привлекать к ответственности. Маалыматтар бар, бардык чиновниктер боюнча маалыматтар бар. Бардык адамдар боюнча маалыматтар бар. Бирок аларды, чтобы жоопкерчиликке тартуу үчүн конкреттүү түрдөгү фактылар керек да. Маалымат иретинде. Ал эми атка минерлердин бул тирешинен улам эки тараптын тең бирдей айткан маалыматтары текшерүүгө алынышы керектиги белгиленүүдө. Депутат айткандарын далилдей алса, анда министр Алымкадыр Бейшеналиевке иш козголушу керек дешет. Ошол эле учурда далилденбей жалган доомат болсо, депутаттын дагы жоопкерчилиги каралышы шарт. Бул трибунада айтылган нерсе жоң албаш керек деп эсептеймин. Ошол эле маалда эгер буну далилденбей калса же далилденбей калса, анда буга Коргонбай Жунусул да жооп бериш керек. Анткени бул жөн эле бир карапайым адам айткан жок, бул кирейге министрди каралап атат. Ошол эле жерде президенттин дагы фамилиясы аталып туруп айтылып атат. Ошого негиздүү эгер бул далилдениш керек же далилденбей калса, ошо обвинение кылган депутат дагы бүгүнкү күндө жооп бериш керек деп эсептейм да. Ошол эле маалда бул кандай десек, коомчулукта ачык айкын айтыш үчүн уже президент айтылгандан кийин бул жерге эч кандай тууганыбы же досубу же саналашыбы карабаш керек. Бул жерде эгер муну азыр калкалап же болбосо кандайдыр бир жолдору билинип калса, анда бул президенттин аброюна
99% чек келтирет деп эсептейбиз да. Белгилей кетсек, депутат Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 14 марттагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындаган. Ал Кыргызстанда акыркы күндөрү ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгынан каза болгондор көбөйүп жатканын билдирип, министрдин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөргөн. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиев депутаттын сөздөрүн куржала деп атап, 27 мартта депутатты сотко бергенин билдирген. Бейшеналиев депутаттын трибунадан айтканын жеке таарынычка баалап, жакынын Ноокат районундагы ооруканага кызматка коюп берүүнү суранганда койбой койгонун негиз кылган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Эл өкүлдөрү аймактардагы шайлоочулар менен жолугушуудан кийин дем күч жыйнап келишкендей, келери менен өкмөт мүчөлөрүн жарга такап, айрым министрлердин айласын кетирүүдө. Министрлер отчет бергени келген жалпы жыйында энергетика тармагындагы соңку кырдаал кызуу талкууланып, эскертүүсүз свет өчүрүүлөр боюнча маселени кабыргасынан коюшту. Аны менен катар Талайбек Ибраевдин светтин баасын көтөрүү боюнча сунушу депутаттардын да, коомчулуктун да колдоосун таппай турат. Эми элди жылуулук менен камсыздоону жергиликтүү бийлик өз колуна алат. Отказандарды өткөрүү этабы менен энергетика министрлигинин жана энергетика компанияларынын адистеринин толук катышуусу жана көмөгү менен жүргүзүлөт. Жылуулук менен камсыздоо объектилеринин алдыдагы 3 жылда каржылоо маселеси республикалык бюджеттен субсидия катары берилип турат. Бул убакыттан кийин отканалар өзүн өзү актай турган деңгээлге чыгууга тийиш. Бул боюнча президент Садыр Жапаров жарлык чыгарып, тез арада мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Бирок энергетика министрлигинен жергиликтүү бийликтин колуна өткөн жылуулук борборлору келечекте өзүн өзү багып кетүүгө даремети жетеби? Эскилиги жеткен энергетика тармагы кризистин сазынан кантип чыгат? Бул тармактын баа саясатын коомчулук колдойбу? Кесиптешим Асел Сыдыкова жооп издеп көрдү. Светти кымбаттатпай койсо деле болмок да. Бунун үчүн министр жооп бериш керек да. Орозо маалында Кудайдан дегеним уят го. Элге кыйын эле болуп калат да. Энергетика министри Талайбек Ибраев депутаттардын сынына кабылды. Эл өкүлдөрү өлкөдөгү электр энергиясындагы соңку кырдаал жана тарифтик баа саясаты боюнча маселе козгоп, свет өчүрүүлөр боюнча маселени кабыргасынан койду. Мындай кетирилген кемчиликтер үчүн министр жоопко тартылып, жумуштан кетиши керекпи деген суроо ортого салынды. Депутаттардын айтымында эскертүүсүз өчүрүүлөрдөн улам калктын тиричилик техникалары бузулуп, зыянга учурап жатат. Алардын арасында айрымдар техникаларды насыяга алып жатканын да эске салды. Буга чейинки министрлер эч кандай бир маселе жаралган эмес да, ушу свет боюнча, тариф боюнча, ушу суунун жоктугу боюнча, светтер өчүү маселеси боюнча, тесттин аварияга учураганы боюнча, бунун үчүн министр жооп бериш керек беле? Жумуштан кетиш керек беле? Же кандай болуп атат? Жумуштан кетет эгерде күнөөсү болсо да. Күнөө кимде болуп атат? Бүгүнкү светтер өчүп атканы, токтогул кезде суу жок болуп атканы. Эми Орозо маалында Кудайдан дегеним уят го. Бирок азыр биз ошондой полосага кирдик. Бул жерде мынчада өчүрөт, бул жерде мынчада өчүрүлөт дебей, өчүрүп жаңгыза берип, элдер бүгүнкү күнү иши жок болсо дагы кредитке алган холодильниги, телевизору, тефал ушундагы окшогон маселелердин бардыгы маселе жаратып атат. Бунун үчүн министр жооп бериш керек да. Малым болгондой ушул жылдын 1-майынан тартып электр жарыгы 10,8 тыйынга кымбаттайт. Агалайык айына 700 киловатт сааттан ашык керектөөдө 23,3 тыйын кошулат. Электр тогун чектөөсүз пайдаланууну калагандарга 35,4 тыйын, ал эми айыл чарба, өнөр жайга колдогондорго 31 тыйын кошулат. Албетте энергетика министри Талайбек Ибраевдин тарифти көтөрүү демилгеси коомчулуктун көпчүлүк бөлүгүндө нараазычылык жаратпай койгон жок. Өткөн 2023 жылдын май айында эле электр энергиясына болгон баа көтөрүлгөн болчу. Жыл сайын тарифтин көтөрүлүшү калкка кыйынчылык жаратары айтылды. Пенсия, зарплаттарын көбөйтүп туруп, обслуживаниясын оңдоп туруп, анан кымбаттатыш керек да. Жөндөн кымбаттатып жыл сайын эле. Эми светти кымбаттатпай койсо деле болмок да. Эл азыр эмптеп эле жашап атат. Анан ошого каратып бул свет наоборот арзан болуш керек. Суунун башында болуп туруп алып, анан ошол суудан өндүрүлгөн светке биз эмне себептен мисалы кымбат баада акча төлөшүбүз керек да. Дагы кымбаттаса дагы жини келет го дейм элдердин көпчүлүгү. Мисалы менин пенсиям 7.000 сом көбөйгөндө мугалим болуп жүрүп иштеген. А 7.000 сом эч нерсеге жетпейт. Тарифти көтөрүш керек, жогору кылыш керек деген эле саясат менен келет атпайбызбы? Канча жылдан бери келет атабыз ошону.
Анан ушу тарифти эле көтөрүп койсок баары тең оңолот деген бул эми болбогон сөз болуп атат да. Кайсы натыйжага келет эч ким айтпайт да. Эгерде ушул мына жыл сайын мына былтыр көтөрүштү 1 сомго эмнеге кайсы натыйжага келдик? Сунун көлөмү толдубу? Сунун көлөмү толгон жок. Кайра-кайра авариядан башы чыкпаган Бишкек жуулук борборун реконструкциялоо өкмөттүн баш оорусуна айланды. Парламенттик жыйында Бишкек жуулук борборун отказандардын реконструкциялоо иши Кытайдын Твея компаниясына тапшырылганы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымдады. Ал аталган компания менен Үрүмчүдө жолукканын айтты. Алар буга чейин ЖЭПтин номер 3, номер 4 отказандарын курган. Отказандардын баарын өзүлөрү куруп беришкен. 5 жылдын ичинде кайра ремонт кылып текшерип турмак экен. Биз тараптан катуу ызы чыккандан алар келбей коюптур. Быйыл 7-жылы өтүп баратат. Биз алар менен сүйлөшүүлөргө келдик. Мына жакында биздин министрибиз Талабек Өмкеевич өзү сүйлөшүп, ушу 3-чү анан 4-чү блоктордо капиталдык ремонтту жүргүзүүнү кайра эле ушу фирмадан суранып атабыз. Анткени ушу фирма баарын жазап берген. Мындан бир нече күн мурун болсо, Улуттук инвестиция агенттигине таянып, айрым маалымат булактары Твея компаниясы Бишкек жуулук борборун оңдоого 1 миллиард 140 миллион доллар сарптайт деген кабар жазышкан. Кийин ал маалыматты энергетика министрлиги жокко чыгарды. Ал эми 3-апрелде президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов да Фейсбуктагы баракчасы аркылуу маалыматты төгүндөп, туура эмес кабар тараткан үчүн улуттук агенттиктин жооптуу кызматкери кызматынан бошотулганын билдирген. Анык эмес маалыматтын таркалышына инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жооптуу кызматкери жол берген. Бул каташ үчүн ал бүгүн кызматынан бошотулду. Бул кызматкердин жалган маалыматты таркатуусунун максаты кандай болгону, бул маалымат менен коомчулукту дүрбөтүүнү көздөгөндөр менен байланышы болгонбу жокпу, териштирүү жүргүзүлүп башталды. Бейле кетсек, Твея компаниясы 2014-2017 жылдары Бишкек ЖЭБин модернизациялоо иштерин жүргүзгөн. 2018 жылы январда авария болуп, кыштын чилдесине калаа тургундары дээрлик 1 апта жылуулук калган. Кийинчерээк териштүүлөрдүн жыйынтыгында оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон болчу. Муну болсо биздин өзүбүздүн эле энергетиктер ремонт жылкы ремонтторун жасаш керек да. Мына ушунча жылдан бери үйрөнүп алыш керек болчу да. Кытайлыктар үйрөтүп кетишмек. А эгерде үйрөтпөсө, анда аргасынан тигилерди кайра чакырып атышат. Анткени ошолор коюшкан да. Бирок бул компания өзү сетевой да, мындай жана линияларды курган компания да, мындай. Эми станцияларды курган компания эмес да. Эң башында эле ошондой болчу, эми ошого илгери каршы чыкканбыз анан. Эми энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жуулук энерго мамлекеттик ишканасы кайрадан түзүлөт. Жуулук менен жабдуучу объекттер иштеген жери боюнча жергиликтүү бийликтин менчигине өткөрүлөт. Ага ылайык элди жуулук менен камсыздоону жергиликтүү бийлик өз колуна алат. Жоопкерчилик жеке өздөрүндө болот. Бул боюнча президент Садыр Жапаров жарлык чыгарды. Ал министрлер кабинетине жуулук менен камсыздоо маселени жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына киргизүү боюнча тез арада мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Мерлер албайт, штаттар көбөйөт деген сөздөр болуп жатат да. Ушундай сөздөрдү мен акыркы убактарда көп уктум. Мерлер эмнеге иштете албайсыңар? Ким иштете албайт? Колуңарды көтөрүлөчү. Мына мерлер экранда отурасыңарбы? Кана кимиңер иштете албайсыңар? Биз иштете албайбыз. Кыштын күнү от казандарды жага албайбыз. Өз убагында көмүрдү алып келе сатып ала албайбыз дегениңер барбы же жокпу? Так, жок экен, штат көбөйсө анча мынча көбөйөр. Андан эч нерсе болбойт, эч нерсе өзгөрбөйт. Штат көбөйгөн чыгымдарды оптималдаштыруудан, көмүрдү фактически баягы жагуудан үнөмдөйбүз. Отказандарды өткөрүү этап-этабы менен энергетика министрлигинин жана энергетика компанияларынын адистеринин толук катышуусу жана көмөгү менен жүргүзүлөт. Жуулук менен камсыздоо объектилерин алдыдагы 3 жылда каржылоо маселеси республикалык казынадан субсидия катары берилип турат. Бул убакыттан кийин отканалар өзүн өзү актай турган деңгээлге чыгууга тийиш. Эч кандай проблема болбойт, каржылоо маселеси баары толук менен чечилген. Мына бүгүнкү күндө деле айтып кетсек, 1 миллиард 730 миллион сом каралсак, бүгүнкү күндө 1 миллиард 100 уже каржылап уже берилип калды. Берилди. Анан кошумча бар эле Садыр Ожоевич, муну бул маселе аябай орчундук, муну тариф боюнча. Анан шаарда иштеп атканда бүгүнкү күндө шаарда толугу менен баары субсидировать этет да. Жогоруда өзүмдүн сөзүмдү айтпадымбы? 3 жылдан кийин субсидирование республиканский бюджеттен дегенди унутуш керек. Бардык шаарлар. Бул Бишкек шаары эле эмес, Ош шаары эле эмес, бүтүндөй майда шаарлардагы республикалык бюджеттин акчасы өнүгүүгө жумшалыш керек. Завод, фабрикаларды салышыбыз керек.
заманбап технологияларга чейин өтүшүбүз керек. Улам тез алдыга жылышыбыз керек. Биз болсо субсидирование деп эле жылуулук системасын бир камсыз кылабыз, дагы башка системаларды, министрликтерди ушинтип эле жүрө беребиз бир республикада. Мына ошон үчүн биз ушуну кылып атабыз, ушундай шарттарга барып атабыз. Урматтуу Садыр Кожоевич, эми чечим чыгып атканда эми биз аткарууга милдеттүүбүз. Анан ошол учурда мына министр энергетика дагы айтып атат, биз кышка азыр көзөмөлдү бир кылабыз депчи. Ушу башынан ушу милдеттенмени да азыр туура бизге белгилеп бөлүп берсеңиздер. Анан кийин биз сиз да карайсыз, биз да карайсыз деп аягында эч кимибиз карабаганда болуп калбайлыктан анан биздин милдеттенмелерди аныктап берип, анан жанагы Акыл Өксөнбөч айтып кеткендей прием передачаны эртелетсек, анда биз дагы уже түшүнүп билет элек да кайсы ишти биз алып барып, кайсы биздин милдеттенмебизге кирет экен, анан ошондо кышка даярдыкты уже азыртадан көрүш керекпиз да биз дагы. Туура айтат Акылбек Өксөнбекович, сиздин токтом мененби же болбосо баягы тапшырма распоряжение мененби мындай жылма өткөзүп бере турган бир вариантын жазып, баягы ар бирине милдеттенмелерди коюп, министр энергетикага кандай милдеттенме, и мэрия кандай, ошону бир 3 жылга неме кылып бересиз го дейм. Мамлекет башчысы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк алдында жоопкерчилигин жогорулатуу жана энергетика ишканаларын натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу зарылдыгына басым жасады. Ошондой эле алардын ишмердүүлүгүнө баа берүү, жылуулук менен камсыздоо объектилерин башкаруунун натыйжалуулугуна жараша болорун баса белгиледи. Мусор тазалап көчө шыпырып коюп эле, анан кийин бошолтурбай, мына ушул жылуулук системаңарды өз колуңарга алгыла. Ар бир мэрдин жумушун, мэрдин, акимдин, анан үстүнө губернаторлор көзөмөлдөп турасыңар үстүлөрүнөн. Силердин кылган кызматыңарды, иштеген ишиңердин сапатын биз ушул жерден көрөбүз.